кыз жигит болуп сүйлөшкөндү мен туура деп эле ойлойм, бирок ар нерсенин өзүнүн чеги болот. Эми өзүнүн убагы келет болуш керек ал нерсенде. Бирок азыр мектеп учурунда сүйлөшкөндү мен туура эмес деп ойлойм. Мектеп учурунда бул окуп кыз жигит болуп сүйлөшкөндүн өзүнүн убакыты келет. Силер ошо мектеп учурунда сүйлөшүп, жана тоок суyu, үндүк суyu деп сүйлөшүп атып окуй калып атпайсыңар. Ошон үчүн сүйлөшпөй эле койгула, сүйүшүп. Ошого менин деле көз карашым сиздин сөзүңүзгө кошулам. Мектеп учурунда сүйлөшкөн мен деле туура эмес деп ойлойм. Анткени ал сенин ойлоруңду окууга эмес, ошол жигитке көбүрөөк көңүл буруп, көбүрөөк убактыңды ошол жака бөлүп каласың да. Мен айтат элем да, кыз сүйсө калат дейт, жигит сүйсө точно алат дейт да. Ошон үчүн кыздар, жигиттер сүйсөчү, башка айылдан деле башка жактан ала качып кетсе барып, мындай ыйламыш болуп отуруп калыла кийинчи. Жок, эми кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат деген макал бар эми, бирок ал нерсеге эми ар бир кыздын өзүнүн ою бар да, шерик кыздар эле ошондойго барып калбаса, өзүнүн оюн баалаган, өзүн бийик койгон кыздар ал нерсеге барбайт деп ойлойм. Сүйүүдө да укуңар тең эмес экен. Анткени кыздар сүйүп калса, сүйүп кала берет, ыйлап багыш бечара. Жок, андай эмес. Өзүн бийик койгон, эми мен ойлойм, неге кыз сүйсө калат, бала сүйсө алат. Бала точно алат да, анткени ал эгер сүйүп калдым деп барсаң, жармөк, бозөк мен сүйүп калдым десең, могул чото не то кыз экен дейт да. Жок, эми өзү ошондой балдар деле ошондой кыздарды карайт да, анда ошондой шерик кыздарды карайт. Ал эми кыздар өзү сүйлөшө турган убакыт келет, ал эми 20-дан 22 жаштан өткөндө сүйлөшүп, үй бүлө курганга план койсо болот.